сыймыгы болгон Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы бүткүл дүйнөдө, ошон үчүн да түрк тилдүү мамлекеттерде атайын Айтматов жылы болуп 90 жылдыгы белгиленип жатат. Мына ошол Залкар Айтматовдун 90 жылдыгына карата биздин Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасында ТИКАнын ошондой эле түрк элчилигинин жардамы менен Айтматов борбору ачылды. Бул ачылган күндөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин бул борбор Кыргызстандагы эң сүйүктүү борборго айланды десем болот. Себеби ушул жерде 1000 квадратка жакын аянтта ТИКА абдан сапаттуу, абдан бир сүймөнчүк менен, абдан бир чыгармачылык эргүү менен ушул борборду жасап берди. Биз абдан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эң башкысы ошол ТИКАнын Анкарадагы башкы офисине, Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Али Муслуга жана анын толук кызматкерлерине. Себеби ушул борборду ачуу үчүн ал адамдар ушунчалык аракеттенип, ушунчалык убактысын, энергиясын, билимин, каражатын коротушуп, биздин ушу Кыргызстандагы эң бир сүйүктүү жайга айланган ушул Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк маданий борборунун ачылышына салым кошушту. Бул жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин гана эмес, жалпы түрк тилдүү элдердин да сыйлыгы. Бүгүн ал дүйнөлүк адабияттын эң эле көп окулган сүйүктүү жазуучуларынын бири. Cengiz Aytmatov sadece Kırgız halkının değil, genel Türk dilini konuşan halkların gururudur. Bugün o dünya edebiyatının en çok okunan ve sevilen nesir yazarlarının en birinci sırasında yer alır. Şimdi çok daha büyük bir alanda sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda kültür merkezi olarak da kullanılabilecek bir bölümü Kırgız Milli Kütüphanesi'ne kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Бүгүнкү күндө мына ушул борбордо көптөгөн иш-чаралар болуп атат. Күнүгө 2-ден 3төн иш-чара өтүп жатат. Бул жалгыз гана же Кыргызстанга же Түркияга же Айтматовго байланыштуу эмес, бардыгы келип ушундай сонун борборуңар бар экен. Ушунчалык материалдык техникалык базасы дагы, бардык баягы мазмундук жагынан дагы, дизайн тарабынан дагы ушунчалык сонун жасалыптыр. Ушул жерге биз иш-чарабызды өткөзүп алалычы деп көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Мына жакында эле Айтматовдун Ак булут аттуу чоң көргөзмө болду художниктердин. Дагы бир жуманын ичинде Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн чоң көргөзмөсү ушул жерде өтмөкчү. Ошону менен бирге эле ар кандай флешмобдор, ар кандай тегерек үстөлдөр, ар кандай эл аралык конференциялар ушул бир жуманын ичинде мына Түрк парламенттик ассамблеясынын депутаттары келип кетти. Франциянын посолу келип кетти, Швециянын посолу келип кетти. Ошондой эле бир нече элчиликтердин өкүлдөрү келип ушул борбор менен таанышып жатышат. Бул дагы болсо ТИКАнын Кыргызстандагы маданий гуманитардык байланышты чыңдоодогу эң чоң салымы деп эсептейм.